Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, эже карындаштар, агайын элер. Жакшы кабар, жакшы жаңылык. Бул видеого лайк басып коюңуздар, дос туугандардын группаларына жөнөтүп коюңуздар. Кудай кааласа, дагы бир клиника бекер иштеп баштады. Мындай айтканда, стоматологический центр ар жума сайын негизи тиш алуунун баалары 1000 рубльден 3000 рубльге чейин сорочесинде карап алат экен. Жума күндөрү бекер алдырып кетсеңиздер болот, туугандарым. 5 жылдан 10 жылга чейинки стажы бар биздин агалар, эжелер иштейт. Сиздерге толугураак көргөзүп беремин. Лайк басып койдуңуздарбы, мекендештер? Шарттары ушундай. Келесиздер дагы мына атайын жума күнгө такап чыгарып атабыз видеону. Атайын элдерге бекер келип жулдурсун деп. Негизинде башка күндөрү келсеңиздер дагы 10% арзандатуу болот, туугандарым. Мына Люблинонун 6-выхты мына. Метродон 1 мүнөттүк жол. Биз менен чогуу болуңуздар. Лайк басыңыздар, группага таратып жөнөтүп коюңуздар. Ошол Москвага катталганмын. Атайын кече чыгарыпсыздар го деп туруп келе бересиздер. Кудай кааласа, мындан кийин ар пятница күнү бекер тиш алып беришет. Андыктан туугандар, жакшы жазып коебуз комментарийга. 6-выхттан чыгып эле ошол сол жакта караган перекрестик бармы, Ригрош дейт, Бургер Кинг бар да, мына бул жердечи. Биринчи повороттон солго кайрылганда эле. Парковкалар боюнча айта кетсем, могу жерлерге кенен кесир койсоңуздар болот. Комментарийга жазып коюшуңуздар да мүмкүн. Парковка жок экен го деп. Мекендештер, могу жер шлагбаум жок. Мындайынан мо мектеппи ошондой, айланасына кое бересиздер, көтөрүп кетпейт. Мына стоматология могу жерде жайгашкан. Озон деп жазылып турат, могу стоматология деп жазылып турат. Адрестерин жазып койдум силерге, жүрүңүздөр. Мына туугандар, номерлери ушул жерге жазылган. Иштөө убактылары 9-дан кечки 8-ге чейин экен. Лицензиялары бардык нерселери бар, туугандар. Мына. Жүрүңүздөр. Кененирээк тааныштырайын, а? Бисмилла. 3-4 күндөн бери Москвада аба ырайы ушундай бүркөк болуп, жамыр жаап, бир кыйла кылып атат, а? Жүдөттү негизи, ачыгын айтайын. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Алла разы болсун. Атайын жума күнгө такап чакырыпсыз. Жума күнгө элдер келип иштерин бекер жолдорсун деп. Кандай каяктан идея чыкты? Эл менен амандашып кеңири. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер. Ушул Люблино метросунан 2 мүнөт аралыкта жайгашкан стоматологиялык борборубуз менен тааныштырып кетели. Анда эмесе, азыр бүт клиникабызды көрсөтүп, андан соң ошол бекер кызматтарыбызды, анан кайсыл күндөрү кандай арзандатуулар боюнча кенен айтып беребиз. Видеону акырына чейин көрсөңүздөр, толук айтып түшүндүрүп беребиз. Анда эмесе, бул жак администратор кызыбыз Аида, келсеңиздер күтүп алып, жазып, запись менен кабыл алабыз. Анда эмесе көрсөтөлү. Запись менен келиш керекпи ошондо? Ооба, звоноктор, номерлерди көрсөтүп коебуз. Ошого жазылып, звонок кылып келе бересиздер. Бул жак биринчи стоматологиялык кабинетибиз. Бул жерде ушундай тартып коюлду. Адам пациенттерди карап атат экен. Бул жакта ошол бүт стоматологиялык түрлөрүн тартат. Анда эмесе, бул жакта дагы башка кабинеттерибизди көрсөтөлү. Бул кабинетибиз, буюрса келе бериңиз. Аябай чоң стоматологический жанагындай операционный кабинет болот. Аябай мындай чоң операциялар коюлуп, жакында буюрса ишке кирет, көрсөтүп коелу деп чечтик. Анда эмесе, бул жакта уже врач, стоматолог, терапевт, биздин башкы дарыгерибиз Айтолкун Белековна.
өзү жөнүндө айтып берет. Азыр кенени кишиси бар экен, дагы суроо жооп кылабыз Болду. отдельно. Азыр бир сыйра көрсөтүп чыгалы, Детский врачтарыңыз бар экен да, мындай айтканда. детский да көрөт врачтарыбыз. Бул жактагы ортопедический кабинет деп коет. Ошол бүт стоматологический кызматтарды ушул кабинеттерде кабыл алат. Жанагындай протез, брекет, тиштерди дарылоо, тиштерди агартуу, жулуу, ошол. Азыр анда эмесе 3-чү кабинетибизди көрсөтөлү. Бул жакта дагы бир кабинетибиз бар. Жана сиз сурагандай, клиниканын кубаттуулугу кандай, бир күндө канча пациент көрө аласыздар деп едиңизби? Бир күндө клиниканын кубаттуулугу 30 мекендештерибизди 30 пациенттерди көргөнгө ылайыкташылган. 30 пациенттерди көрөбүз, көргөнгө жетишет. 7-8 бир стоматологдор бар экен да, бакында айтканда. 6 стоматологубуз бар, аябай жогорку деңгээлде тажрыйбалуу дарыгерлер. Анда эмесе бул жакта стерилизационный кабинетибиз менен тааныштырып кетели. Бул оборудованиялар аябай жаңы, итальянский жаңы алынган, что жанагындай оорулар, гепатиттер, ВИЧ, СПИД ошолор жугуп калбаш үчүн ар бир инструменттер мондой пакетте капталып, андан соң стерилизацияга кирет. Айтайын дегенибиз, жанагы бир суроолор болуп калат, комментарийлер жазып калат. Эмнеге бекер тиш жулуу акысыз болсо, инструменттериңер стерилдүү эмеспи же уколу жок тиш жуласыңарбы деп. Ошол суроого да жооп берип кетейин. Кадимкидей эле ошол европейский уколдорду колдонобуз, российский лидокаинди колдонбойбуз. Ошол убистизин деп коет, убистизин, артикаин, ошол дарылар менен укол берип, жакшынакай оорутпастан таза инструменттер менен бекер эле жулуп беребиз. Жума күндөрү. Ал боюнча дагы кенен айтып беребиз, жүрсөңүздөр. Менин аты жөнүм Айтолкун Белековна. Иштегениме уже 10 жылдан болуп калды. Общего профиля врачмын. Терапия, тиштерди дарылайбыз, тиш салабыз, удалить этебиз. Бизде кардарларыбызга рентген консультация бесплатно. Ошо бизде көбүнчө сурашат да, телефондон чалыпчы, например, пломба канча турат депчи. Ошондо биз тишти көрүп туруп айтышыбыз керек да, поэтому чтобы биздин кардарларыбызга удобный болуш үчүн рентген менен консультацияны бесплатно кылдык. Почему? Потому что өздөрү келип, биз бияктан рентген тартып, тиштеги ооздогу состоянияны көрүп, анан кийин айта алабыз да, канча болот, кандай кылып лечение кылабыз, этаптары менен лечение кылына турганын бүт ошол консультациядан толук маалымат берилет. Анан детский жаш балдарга, канча жаштан жогоруларга мындай тиш алып бере аласыз, тиш салып бере аласыз? Детскийлер биз 7 жаш, кичинекей, самый кичинекейлер отура тургандарды көрөбүз да. 1,5 жаш болуп калабы? 1,5 жаштан тиши чыгып баштаганда эле уже стоматологко келип көрсөтүп туруш керек. Алдын ала тиштин оорусун алып туруш керек. Оорусун ооруп күчөп кетпесине каратып туруш керек да, стоматологко көрсөтүп, коркутпай. Ошого балдарды дагы стоматологко келип көрүнгөнгө мындай үйрөтүш керек. А то бизде коркута беришет, тишиң бирдемке кылса эле тишиңди жулабыз стоматологдо депчи коркутушат да, поэтому чтобы такого не было, их надо тоже учить. Кээде орусчаны аралашып кетет. Ишиңизге ийгилик, эже. Болуп турганда. Эжебиз оорутпай нетпей алат, коркпостон келсеңиздер болот. Бизде эч качан стоматологияда, если оору күчөбөсө, оорубайт. Аябай жакшы, күчтүү анестетиктер менен оорутпай алынат да, баары жасалат. Азыр современный стоматолог күчтүү калды. Туугандар коркпостон нертпестен кайрылсаңыздар болот. Буга чейин да ошо кышындан бери тартып келебиз Актанагабызды. УЗИлериңизди азыркыга чейин мага WhatsApp'тан жазып, сен таптың эле деп номерлериңизди сурагандар көп болот, аларга берип атабыз. Көптөгөн могу боюнда бар эжелерди бекер текшерип бердиңиздер, убагында мен чыгарып жүрдүм. Ишиңиздер ийгилик. Рахмат. Анда эмесе бул Люблинодогу стоматологиябыз боюнча дагы кененирээк
уже толуктап жыйынтыктоочу маалыматты берип коелу. Себебинде бир аз сүрдөдүкпү, толук маалымат бере албай калдык окшойт. Ошол звонок кылып келсеңиздер, мына жерде бүт номерлерди азыр видеого да көрсөтүп коебуз. Жазылып звонок кылып келсеңиздер, биринчиден рентген жана стоматологдун консультациясы акысыз болот. Анан аптанын жума күндөрү 9-дан 8-ге чейин звонок кылып жазылып келсеңиздер, тиш жулуу акысыз, любой сложность акысыз. Ал дагы рентген менен, укол менен болот. Оорутпай жакшынакай кылып жулуп беришет врачтарыбыз. Анан дагы бир азыр сиз менен келишкенибиздей, калган күндөрү Москабардын подписчиктери болсоңуздар, Москабардан келдик десеңиздер, жума күндөн сырткары ар бир кызматка 10% жеңилдетүүлөрдү буюрса, жанагындай срогу жок, постоянныйга Кудай буюрса канча иштесек, ошончо скидка болот 10% боюнчачы. Бардык нерсеге, баарына 10%. Анан кызматтардын айтор баарын айтып бүттүк окшойт. Бааларынан айтып кетсек, эми көбү баасына кызыгат да. Пломбалар 1000 рубльдан башталат, тиш жулуу башка күндөрү 1000 рубльдан башталат. Бул көрүшүбүз керек да состояниясынчы. Келгениңиздерде ошол кээ бирлери телефондо туруп эле аябай кымбат окшойт деп чалбай коюшат же кыжат болушат. Ошондуктан коркпой келсеңиздер болот. Колунда жок мекендештерибиз кыйналган үй бүлөлөргө болсо, аны дагы жекече сүйлөшүп, колдон келишинче жеңилдик кылып, колдон келсе бекер кылып бергенге дагы аракет кылабыз, жардам беребиз. Ошондуктан тартынбастан звонок кылып, коркпостон жазылып келе берсеңиздер болот. Болтургандай. Ошол дагы бир комментарийлерге жазып калышат, эмнеге баары бекер эмес деп. Тилекке каршы азырынча ошол суроого жооп берип коеюн. Көп комментарийден окудум да, жанагы видеодончу, эски видеобуздан. Баарын бекер кылганга азырынча бир аз кыйналып атабыз. Азыр пока колдон келишинче тиш жулуу акысыз кылып атабыз. Келечекте буюрса ошол баарын бекер кылганга аракет кылып, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бир аз кыйын экен. Жанагындай страховой компаниялар менен договор түзүүндө иштеп атабыз. Келечекте ОМСыңыздар болсо, ошонун негизинде буюрса баары бекер болот. Бирок ал бир аз убакыт талап кылат экен. Көптөн бери бүтүрө албай атабыз. Себебинде андай кылыш үчүн чоң бир больница болуш керек экен да, круглосуточно жата турган. Анан өзүнүн дагы бир-эки кыйынчылыктары бар экен. Кудай буюрса эртели кеч буну да ишке ашырганга аракет кылабыз. Ушунусундан да рахмат, Алла ыраазы болсун. Бекер десе көп эле ошо сиз айткандай бекерге да нааразы болгон адамдар көп болот да. Ошого күлгүм келип атпайбы, эми чет жерде жүрөбүз, эми мекенден 3000 4000 километр бериде. Ушунчалык бекер кылгандан чоң курманчылык болуп турганда, жакшылык күндөрдө ушул YouTube аркылуу көрсөтүп тура берели. Кайрылыңыздар. Кечиресиз, жума күндөрү, аптанын жума күндөрү постоянно, Кудай буюрса канча иштесек, постоянно ар жума күндөрү бекер болот. Бул айдын анчасына чейин деген бир чектөө жок. Ошону да айтып коюшубуз керек да. Ошол анда сөзүңүздү бөлүп койдум. Аман болуңуздар, мекендештер. Келерки видеолорун көрүшкөнчө болуптур. Урматтуу Москва шаарындагы боордоштор, сиздерге White Star стоматологиялык борбору жогорку сапаттагы кызматтарды көрсөтөт. Тиш алуу, тиш салуу, тиштерди дарылоо, агартуу, цирконий, металлокерамика, Emax, тиилчек протездер, имплантация, брекет система менен тиштерди түздөө. Аптанын ар жума күндөрү тиш алуу акысыз. Жана ошондой эле рентген жана консультация акысыз. Жумуш убактысы эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин. Дем алышсыз. Катталуучуларга 10% жеңилдетүү. Биздин дарек: метро Люблино, улица Краснодарская, дом 57, корпус 1. Байланыш үчүн телефондор 8925 148 85 28, 8925 662 18 16.